Ден соолукка кооптуулугун конфеттерди билесизби? Мен бүгүн сиздерге эки түрдүү конфетти көрсөтүп беремин. Албетте видеого лайк басып, жана каналыбызда эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону да баса кетиңиздер. Азыр видеороликтен көрүп, өз бааңызды бериңиз. Smarties конфеттери. Бул конфеттер башка конфеттер сыяктуу өтө даамдуу жана баасы жагынан өтө жогору болгон, бир убактарда аны америкалык окуучулар башкача жол менен колдонду. Алар бул конфеттерди майдалап мурду аркылуу өпкөсүнө тартышты. Ооба, бул өтө кооптуу болгон аракет. Окуучуларга бир нече минут рахат берет. Кээ бир убакта бул конфетти башкача колдонгон окуучулардын ушул конфеттерди мурду аркылуу тартуу аракеттеринде дем алуу жолдору жабылып, көбү ооруканаларга да түшкөн. Ошол убакыттан баштап Америка Курама Штаттарында бул конфеттерди сатылуусуна тыюу салып коюшат. Ойлоп көрүңүздөрчү, сиздин жеп олтурган конфеттериңиздин арасынан сары чаян, курт же болбосо чымын чыкса эмне кылмаксыз? Ушундай конфеттерди Америка Курама Штаттарында, Калифорния штатынан табууга болот. Жана ушундай конфеттерди Plovens компаниясы чыгарат. Ооба, эгер АКШга барып, ушундай конфеттерди көрсөңүз эч качан жебеңиз.